Түз эфирде сиздер менен кайрадан баштайын. Эфир сакталбай калды. Мырзайым проектисине арналат бүгүнкү түз эфирибиз. Эфирдин темасы эркектер эмне каалашат. Башынан киребиз. Публикацияны өчүрдүм. Технически биз жаңы квартирага келип, бул жерде Wi-Fi пока орното элекпиз. Не успели. Так, биринчи киргендер, давайте, биринчи киргендер. Мен биринчи деп басабыз. Үнүңүз катуураак чыгарыңыз. Хорошо. Күйөөгө мамиле кылганды үйрөтөсүзбү дейт. Барчинжо, Кутман кечиңиз менен. Кутман кеч, Нургүл, кандай? Бала чака, үйдөгүлөр кандай отурушат? Сабакка биринчи жолу катышып атасыз. Түз эфирге биринчи жолу катышып жатасыз. Мени тааный электер боло турган болсо, өзүм жөнүндө 2 минутта. Кесибим педагог, психолог. Бул менин экинчи кесибим. Өзүм филологмун. Андан кийин гана жашоомдо именно мен бүгүн сиздерге ошол жөнүндө айтып берем. Өзүмдүн жакшы ким экендигимди, айым экендигимди кабыл албагандыгыма байланыштуу, жашоодо үйдө ылды именно турмушка келгенде маселелер болгондугуна байланыштуу экинчи образованием алганмын. Бул психология. Психологияны дагы педагогика же окусам, психологияны башка бирөөлөргө кантип окутуу деген өзүнчө бөлүмү. Ошондой эле бул туурасында 2 жылда илим жасадым. Бирок аспирантураны илимди жактоого, кандидаттыкты жактоого 1 жыл калганда мен таштап салдым. Анткени мен ал статустан мен мындай смысл көргөн жокмун. Анын ордуна мен бизнес менен алектенем, билесиздер. Бизнес менен негизи параллельно постоянно эле алектенем. 38 жашымда финанс эркиндигине чыктым. Андан кийин гана мен өзүм жүрөгүм сүйгөн кайрадан ушул психология направлениясы жааты боюнча алектенип баштадым. Сиздердин алдыңыздарга чыгып, өзүмдүн опытым менен бизнестеги жана психологиядагы же болбосо жаңы заманбап психологиядагы информациялар менен бөлүшкөн. Быйыл буюрса 3-чү жыл болуп жатат. Результаттары жаман эмес. Күндөн күнгө убакыт өткөн сайын менин аудиториям көбөйүүдө, чындап эле результаттар чындап эле өтүлгөн курстардан аябай жакшы. Эми 100% деп айта албайм. Мен адамдардын өзүнүн уровенине жараша дегендей. Так, келиңиздер, анда эмесе киребиз. Эфирди күтүп аткандар аябай көп. Сый мамилеге кантип келебиз? 3 бала турат. Жоопкерчиликке көздөн ала албай атабыз. Мурда күйөөмдү күнөөлөчүмүн, азыр только өзүмдү күнөөлөйм. Зарина күнөөлөгөндөн проблема чечилбейт. Дальше бүт жолдошуна мамилелер, деги эле жолдошко кылган мамилени кое туралы, деги эле аял кийим, эркек кийим деген нерсени билүү деле өзү аябай кызыктуу да. Аялдарга да кызыктуу, эркектерге да кызыктуу. Ошондой эле биз мамиле кылардан мурда эркектер эмне каалашат деген нерсени билип ала турган болсок, андан дагы жеңилирээк болуп калат. Бирок өзүңүз эмне каалагандыгыңызды билбей туруп, эркектердин каалоосу боюнча жашай мамиле кыла турган болсок, анда дагы туура эмес болуп калат экен. Давайте бүгүнкү эфирде биз ошол нерселер жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Мен эфирди баштаардан мурда сиздер көргөн билеңиздер, Адам жана Ева башынан баштагым келип атат, историядан баштагым келип атат. Адам жана обо эне туурасында биз жаш кезибизден бери толтура уламыштарды угуп келгенбиз. Суроо да эмне үчүн аял менен эркек деп бөлүнүп калганда? Эмне үчүн аял менен эркектин ортосундагы мамиле ушунчалык загадочный, табышмактуу? Эмне үчүн аял менен эркекте мамиле болуш керек дегеле?
жөн эле аял өзүнчө же эркек өзүнчө жашай берсе болбойбу деги эле да. Эми ушул вопростор да мен бир күнү стористен аябай сиздер менен бөлүшкөнмүн. Неликтен келип чыкты? Кимге кереги бар ушул нерсени ким придумывать этти? Эмне үчүн биз өмүр бою эркектерге жагалы деп же болбосо тескерисинче эмне үчүн эркектер бизге жагалы деп аракет кылыш керек, кыйналыш керек. Жөн эле жашай берсек болбойбу деген суроолор мен аябай кандай десем. Айрыкча эми биз баягы розовый очки менен турмушка чыгабыз да. Турмуштун кыйынчылыгын көргөндөн кийин эгер турмуш ушунчалык кыйын боло турган болсо, анда эмне үчүн биз бул турмушту курдук деген суроолор менин башымда түгөнбөгөн. Ошондуктан мен именно ошол психологияга келип, анан кийин психологияда өзүн түшүнбөйүнчө башка нерсени түшүнүш бул иллюзия экендигин билип, анан мынакей 12 жыл болду. Менин психологиям ошондой эле практика кылганыма 12 жыл болду. Анткени эч бир психолог практика кылмайынча психолог боло албайт. Китептеги нерсени окуп алып эч ким психолог боло албайт да. Жок дегенде өзүнүн башынан өткөргөн бир 6 жылдан 9 жылга чейинки практикасы болуш керек. Адамдар менен жасаган практикасы, эксперименттери болуш керек. Так, суроолор аябай да отура. Келиңиздер, все-таки эмне үчүн бул проблемалар бизде жаралып жатат? Анан эмне болду? Ушул суроолорго башынан баштап жооп издей баштадым. Анткени мындай да, психологиялык, академиялык психологиядан бул суроолорго жооп табыш өтө кыйын. Психологко барасың, временно результат аласың, бирок дагы деле өзүңдүн бул жагыңдагы нерсе, кандайдыр бир нерсе чечилбеген боюнча калып кетет. Ал үчүн дагы копать этишке туура келет. Мына менин өзүмөн башыман өткөргөн нерселер ушулар. Давайте баарыңыздарга мен изилдеген илим сиздерге дагы түшүнүктүү болсун. Бүгүнкү эфирде биз чогуу анализ кылабыз, чогуу изилдейбиз ушул суроолорго. Эмне үчүн ушул мамиле проблемасы жаралып жатат, деги эле аялдар эмнени каалашат? Эркектер бул жашоодон эмнени каалашат? Бири-биринен эмне үчүн күтүшөт? Все время эмне үчүн аял эркекти күнөөлөп жүрө бериш керек, же болбосо эркек аялды күнөөлөп жүрө бериш керек? Эмне үчүн бул нерселер келип чыгат? Тарыхка көз чаптыра турган болсок, эмне болот? Менин чоң анам укмуш сөзмөр, анан укмуш кандай десем, тарыхты, уламыштарды, акыл насааттарды зерикпей отуруп бизге айтып берген ушундай бир акылман эне болгон, кемпир болгон. Кемпир деле эмес, эми аял болгондо, ал деген 71 жашында жакшы кемпир боло эле көзү өтүп кетти. Бирок менин эсимде эгер 7 жаштан боло турган болсом, ошол маалда менин чоң анем болуп толуп турган убак экен да. Где-то 50-55 жаштарда убак экен эле. Анан все время эле ушул нерсени көп айтат болчу да. Адам кантип жаралып калды, жашоо кантип жаралып калды, анан кийин обой эне кантип жаралды, анан алар кантип бейиштен куулуп кетти. Ушул жөнүндө мен уга берип баягы кулагыма сиңип калган уламыш чоң энемдин айтуусу боюнча мындай болот да. Кудай таалам дейт, бүтүндөй жерди, ааламды жаратты дейт да. Анан жаратылышты жаратты, жарык менен караңгыны бөлдү дейт, сууну бөлдү дейт. Анан кийин акырында ошол нерселердин баарына бир эгедер болсун деп, ошол нерсенин баарына ээлик кылсын деп туруп адамды жаратты дечү да. Анан кийин нары карады, бери карады дейт. Жаныбарлардын баардыгы эле сонун болуп, өз-өзүнчө топ-топ болуп беришип жүрүшөт. Караса адам жалгыз дейт. Анан адам дагы бейиште, бул жашоодо эми Кудайдын жараткан ушундай бир сүйүүсү менен жараткан, бул чыгармачылык менен жараткан жашоосу болчу да, бул жашоочу. Анан дейт, ушунчалык бир шедевр чыгармама дейт. Чыгармама ээсин жараттым эми. Ээсине дагы мындай кызыксыз болуп калбасын деп туруп дейт. Дагы бир нерселерди ойлоп, ушунчалык чоң сүйүү менен дейт.
эркекке жакшы болсун деп ар бир сөзгө маани бериңиздер. Эркекке жакшы болсун деп анын кабыргасынан эркекке жакшы болсун деп анын кабыргасынан аялды жаратты деди да. Аялды жаратып алып, жараткан өзү дагы аябай суктанды. Ушунчалык суктанды. Аял жаралгандан кийин бул бейиш совсем башкача көрүнүп калды адамдын көзүнө. Ушунчалык аял жаралгандан кийин адамдын көзүнө дейт бейиш ушунчалык кандай десем керемет көрүнүп калды. Ошол күндөн баштап бул бейиш чыныгы бейиш экендигин адам билди. Анан эмне болду дейт. Күндөрдүн бир күнүндө дейт жылан келип, анан экөөнү жаратып коюп, жараткан мынтип айтты дейт да. Хорошо, эми экөөңү ушул бейиш силер үчүн. Менин бүтүндөй чоң сүйүүмөн жаралган ушул чыгармам, ушул жашоо сиздер үчүн, силер үчүн. Эми ушул жерде өмүрүңөрдүн аягына чейин түбөлүккө дейт, түбөлүккө, өмүрүңөрдүн аягына чейин деген сөз жок. Түбөлүккө бактылуу болуп, жыргап, күн сайын кубанычта болуп, тоюп жашай бергиле деп ошентет. Анан адам менен Ева ошол мезгилде обоюна көргөндө эле тоюп кала беретмиш. Бир дагы эч нерсе жебейт экен, көргөндө эле тоюп кала беретмиш. Анан Кудай Таалам айтты дейт. Ушул бир түп алма ушуга гана тийишпегиле. Ушуга гана тийишпегиле, атак калган нерселердин бардыгы силердики деп ошентет. Именно анан күндөрдүн бир күнүндө бул сөздү угуп калган жылан дейт, азгырып баягы неме жараткандын сөзүн угуп калбадыбы? Алманы жебегиле деген сөзүнчү. Анан жылан бир күнү келип, аялдын сезимтал экендигин билип, мындай эмоциональный, мындай кандай десем, чувствительный экендигин билип дейт. Эмоция бар жерде слабость болот да, туурабы? Анан келди дейт. Адамга айт. Кудай дейт, өзүмдөй болуп калбасын деп, өзүмө окшош акылман болуп калбасын деп, ушул алмага запрет кылды силерге. Эгер бул алманы жей турган болсо адам, анда ал Кудайдай болуп калат дейт. Көрдүңбү дейт, Кудай ошол нерсени силерден жашырып койду дейт. Аны уккандан кийин неме аял аябай башкача болуп, эмнеге адам Кудайдай болбош керек деп анан кийин баягы ичи уйгу-туйгу баштады. Нары оонады, бери оонады, анан кийин бир күнү келип, анан кийин адамга айтты. Адам такыр болгон жок, көнгөн жок. Анан акыры бир амалдап жүрүп, аял баягы алмага алып келип, адамды жедирди дейт. Анан кийин мен азыр өтүп атпаймынбы биохакингде умдан арылгыла, эгер умдан арылбасаңар, ум деген эме акыл да, туурабы? Акылдан арылбасаңар, алсыз болосуңар, күчүңөр эч нерсеге жетпей калат деп аткан. Эми бул картина эми ушундай күлкүлүү картина. Анан алманы жегенден баштап дейт, аларга акыл кирип, бири-биринин жылаңач экендигин көрдү дейт. Ага чейин жылаңач эле жүрүшкөн. Элестетиңиздер, ага чейин жып жылаңач эле жүрүшкөн. Бирок алар акыл жок болгондугуна байланыштуу жылаңач экендигин көрүшкөн эмес. Бул деген нерсе алардын жүрөгү ушунчалык таптаза. Алардын жүрөгүндө бир да кымындай да кара нерсе болгон эмес деген сөз. Качан алар алманы жегенден кийин алар жылаңач экендигин көрдү дагы дейт. Анан кийин Кудай Таалам келген маалда жалбыракка жашынып калды деп атат. Ошону менен анан Кудай билип калат. Демек, бая алмадан жеп алышкан турбайбы? Макул мен эмне өзүм жараткан пенделерим, өзүм кантип эми кыянатчылык кылам буларга? Анда эмесе эми билет да баары бир. Эмне болду силерге дегенде, эми биз жылаңачпыз да, чыккыла бул жака десе уят да деп ошентишет да. Анан кийин түшүнүп,
хорошо, макул. Силерге, значит, бул жашоо жаккан жок. Анда эмесе, силер өзүңөрдүн тиричилигиңерди өзүңөр таап, жеп, жерди тырмалап, өзүңөрдүн түйшүктөнүп, тиричилигиңерди өзүңөр кылгыла деди дагы. Аялдын кетирген кемчилдиги үчүн, аялдын кылган эми кыянатчылык кылды да, туурабы? Кудай ушундай сонун нерсени жаратып берсе, аял азгырып атпайбы? Анын сөзүн укпай. Анан кийин баягы анекдот бар го. Неме күйөөсү аны кыл, муну кыл десе, баягы аял айтып атпайбы? Керек болсо аял деген Кудайдын айтканын да кылбай койгон, анан сенин айтканыңды кылмак белем деген анекдот бар го. Ошол сыяктуу болгондон кийин эмне кылды? Аялдын кетирген кемчилиги үчүн просто анын жазасы катары аялга толгоо берип койду дейт. Толгоо каяктан келгендигин эми түшүндүңүздөр, э? Биле билеңиздер, буга чейин толгоо эмне үчүн аялдарга берилип калгандыгын. Эмне үчүн эркектерге толгоо берилген эмес? Эркектер эмне үчүн эркектер төрөп калган эмес? Эркектер тукумулап, эркектер төрөсө болбой беле? Именно аялдардын ушул кетирген кемчилдиги үчүн, эми булар уламыштар, конечно, бирок кандайдыр бир маңызы чындыгы бар да. Бейиштен куулду, анан жер тырмалап тиричилигин башташты, өзүңөр менен өзүңөр көйө бергиле. Эми мен силерге тандоо укугун бердим деп туруп, тандоо укугун берди. Аял азгыргандыгы үчүн, аял азгырган жок, кемчилдик кетирди дейт да, бир кемчилдик кетирди. Просто кемчилдик деп коет да жаратканчы. Анан ага өмүр бою толгоону берип койду, анан болду. Ошончун айтат да, эгер аял толгоо тартып бул дүйнөгө баланы төрөй турган болсо, анда ал күнөөлөрүнүн баарынан арылат дейт. Ошол күнөөбүз үчүн биз толгоо алдык. Толгоо учурунда биз өлүп тирилебиз да, мындайча айтканда. Ошол учурда анан кийин эме күнөөлөрүбүз жуулуп атат да. Эркектерге берилсе болмок. А эмне үчүн эркектерге? Эркекти аял азгырып атпайбы? Ушундай. Эми бунун философиясын ар ким ар кандай түшүнөт. Менин чоң энем дагы эшенин кызы болгон, ошол ар түрлүү жактардан угушса керек. Анан укканы боюнча бизге кайра жомок катары айтып берчү да. Анын маанисин биз ал маалда түшүнбөйт деле болчу. Эмне болду? Аялдар өздөрүнө түйшүк ашырды, эркектер өздөрүнө түйшүк ашырды, ошот менен экөө тең бейиштен куулуп, анан кийин жашап башташты. Дальше. Эмне үчүн, эми проблема, эмне үчүн все-таки, эмне үчүн ошол боюнча эле жашоо уланып кеткен жок? Эмнеликтен проблема келип чыкты? Эми психологияга келе турган болсок, Джон Грейди көбүңүздөр эле окусаңыздар керек. Мен ошонун версиясын, Джон Грейдин версиясын баягы примерно неме аялдар Марстан келет, анан эркектер, аялдар Венерадан келишет, аялдар Марстан келет, анан алар бирге келип алышып, жер жүзүндө, жер бетинде, жер планетасында тиричилик кылышат дейт да. Эсиңиздерде болсо керек. Бардыгыбыз жаш болгонбуз, туурабы? Бардыгыбыз кичинекей наристе болгонбуз. Мен бүгүн сиздерге жөндөн-жөн барган жокмун да, эми мен дагычы. Бүгүн мен сиздерге эфирден бөлүшкөндөй эле Барби деген фильмди атайын көрүп келдим. Анткени мен сезгем да ошол нерсе жөнүндөчү. Бардыгыбыз наристе болгонбуз, жаш болгонбуз да. Жаш мезгилибизде, наристе кезибизде бардык кыздар биригип алып, бул жерде айымдар да. Айымдар биригип алып, бардыгыбыз курчак ойнойт болчук. Бири-бирибизди аябай жакшы көрөт болчук. Бири-бирибиз менен аябай кызыктуу күн өткөрөт болчук. Бири-бирибизди көрө албоо деген нерсе болбойт болчу. Биз 5 жашка чейинки мезгил. Айтып атпайбы, Барби менен 5 жашта эле коштошконбуз депчи. Ал мезгилде эгер эркек келип кое турган болсо, биздин эркек балдар келе турган болсо, биздин оюнубузга биз аябай жеңибиз келет болчу. Эмне үчүн анан кийин убакыт өттү дагы, биз чоңойдук.
чоңойдук. Анан кийин бири-бирибизди ошол эле кыздар дейт, ошол эле кыздар биздин жомогубуз бузулуп, биз бири-бирибизди көрө албай турган болуп калдык. Эмне үчүн биз эркексиз эле бактылуу жашап жүргөн мезгилибизде жашай албай атабыз? Айымдар бири-бирибиз менен дейт. Ал эми эркектерди караңыздар, кантип чоңоюшту. 5 жашка чейинки уул балдар бири-бири менен аябай кызыктуу. Аябай кызыктуу, жөн эле ойной беришет. Эркектер бири-бири менен сонун эле топ ойноп аткан эркектерди, эркек балдарды элестетиңиздер, 4-5 жаштагы. Анан ошол жерге бир кыз келе турган болсо, анан кийин баягылар аябай күч алып кетишет. Мурда скорость бир 40 менен ойноп аткан болсо, бир кыз ошол жерге пайда боло турган болсо, ошол эле эркек балдар инстинкт да бул, инстинкт. Ошол 40 скорость 80ге көтөрүлүп кетет. Тим эле күйөө учуп, даже мынакей менин балам 5 жашар. Мен аны ушундай баамдап отурам да. Өзүнчө ойногондо, балдар менен ойногондо жөн эле ойношот, жасалмасы жок эле ойношот. Анан кийин бир кыз пайда боло калган болсо, өзүн көргөзүп башташат. Дүйнөлүк согуштар жаралат дейт, ошондойнан дейт да. Проблеманы караңыздар. Эркектер эмне каалашат? Же болсо айымдар эмне каалашат? Венерада жашаган айымдар дейт, Джон Грей айтат. Венера планетасында жашаган айымдар ушунчалык ынтымактуу болчу дейт. Алар аябай бири-бирине забота кылганды жакшы көрүшөт эле дейт. 5 жашар мезгилибизде айтат да. Ушунчалык кылган нерселери менен дейт, тарткан сүрөттөрү менен, жасаган куклалары менен, жаңылыктары менен аябай бири-бири менен божурашып, кечке ошол жөнүндө сүйлөшүп отургандан, көргөн мультфильмдери жөнүндө сүйлөшүп отургандан бир дагы тажабайт болчу дейт. Аябай боорукер болчу дейт, Венерада айымдар. Сөзсүз түрдө бир жаңылык боло турган болсо, бири-бири менен сөзсүз түрдө бөлүшөт болчу. Эгер бирөөнүн башына кыйынчылык түшүп кала турган болсо, же ооруп кала турган болсо, сөзсүз түрдө алар забота кылганды жакшы көрүшөт эле дейт. Бири-бирине аябай камкордук кылганды жакшы көрүшөт эле. Аябай боорукер болчу дейт. Ушунчалык таза эл болчу экен да айымдарчы. Элестетиңиздер. Марста жашаган эркектер кандай болгон дейт. Эми Марста жашаган дегенде 5 жашка чейинки биздин сознаниябыз жөнүндө айтат. Алар болсо ушунчалык эми бир нерсени басып алгыч, бир эрдиктери менен бири-бирине мактанган. Анан кийин кандай десем, бир ишти аябай жасап, өз алдынча элечи, ошол кылган иши менен сыймыктанган. Багындырууга аябай уста. Бир нерсени багындырууга аябай уста, эр жүрөк адамдар болушкан дейт. Марста. Анан эмне болду? Барып сознание, акыл кире баштады да. Акыл кире баштады. 5 жаштан кийин акыл кире баштады. Анан кийин дейт, 5 жаштан баштап өзү эркек баланын психологиясы мындай жыныстарга ажырата баштайт да. И бул эме туалетке отуруп барабы, туалетке барганда отурабы, менин балам суроо берет да, бул сөздө уят жок. Былтыр эмес, быйылдан баштап ушундай суроолорду берип калды, 4 жашка чыккандан баштап. Паланча эжем отуруп сейеби же туруп сейеби? Түкүнчө байкем отуруп сейеби же туруп сейеби деп ошентип сурай баштады да. Анткени бул психологияда өзү ошондой. 5 жашардан баштап балада ошол жыныстарга бөлүү боюнча, ажыратуу боюнча аябай кызыкчылык момент болот да. Бул кыз, бул бала деген нерселерди бөлө башташат да. Ушунчалык кызык болот алар бири-биринечи. Уялбай эле сурашат да, сенин чөчөң барбы, көргөзсөң деп эле сурашат да. Сенин чөчөң жокпу? Амелиянын чөчөсүн мышык жеп кетиптир деп ошентип айтып койсо, менин кызым, ошону апа, Амелиянын деле чөчөсү бар экен эле да, анан мышык жеп кетиптир деп ошентип калат. Анан ооба деп койсом, анан мен деле кыз болгум келип атат деп бир маалда ушинтип баштайт. Кыз эмне, бала эмне экен 5 жаштан баштап ажырата баштайт да. Ошол мезгилде дейт, 5 жашар мезгилде дейт, Марста. Анан кийин дейт, Венерадан дүрбү менен бир маалда Джон Грей образно сүрөттөп берип атат да. Дүрбү менен дейт, скучно боло баштаганда дейт, өздөрү менен өздөрү кандайдыр бир немеге, стресске туш келишти дейт да. Марстагы эркектер депрессияга туш келишти дейт.
Анткени багындыра берип дальше некуда болуп калды дагы. Либо мактана турган нерсе таппай калабы, кыскасы ошондой болот экен дагы. Анан дүрбү жасашып, алар бир маалда эле бир нерсе жасабасак болбойт деп отурушуп, анан дүрбүнү продумовать этип жасап, чоң дүрбүнү. Эркектер бир нерсени жасагыч келишет го, туурабы? Эркектер ойдон чыгарып бир нерсени жасаганга аябай уста болушат да. Анан кийин дейт, наркы алыстыктагы Венерадагы дейт, ушунчалык бир божественное, ушунчалык бир периштелерге окшогон, өздөрүнө окшобогон бир жандыктарды көрдү дейт да. Өздөрүнө окшошпогон дейт. Ал Венерадагы адамдар дейт, Марстагы адамдардын көзүнө ушунчалык башкача көрүндү дейт. Ошол 5 жаштагы моментти сознанияны айтат. Анан кийин алар көрүп, ошону көргөн сайын эле өздөрүнчө эле сүйүнө башташты, өздөрүнчө эле бир кубаттана башташты дейт. Андан кийин алар чечти дейт. Ошол жака барып, алар менен жакындан таанышууну чечти. Уже 6 жаш, 7 жаш болуп кетет, кадам таштап. Андан кийин эмне кылышты? Ошол жака жете турган корабльди ойлоп чыгышты, кыскасы. Анан барып таанышты, айымдар менен таанышышты. Алар ушунчалык заботливо, камкордукту сүйгөн, аябай ичиндеги нерселерди көп сүйлөп бири-бири менен бөлүшкөндү сүйгөн, ушунчалык ангел болушту дейт. Тиги Марстан келген эркектер дагы дейт, көрүп эле таң калып эле, алар көп сүйлөшө берсе, алар сүйлөшпөйт экен да эркектер анчачы. Алар көп сүйлөшө берсе, бир нерсесин кайра-кайра башкага дагы, ошол эле нерсени кайра-кайра башкага дагы айта берсе дейт, ушунчалык таң калышты дейт. Бирок эмне экенин сезишкен жок, өздөрүнөн өздөрү эле дейт, аябай кылган иштери дагы эки эсеге күчтүү болуп, аябай сонун нерселерди продумать этишип, аябай прогресс болду дейт да. Өтө чоң прогресс болду дейт. Өздөрү билишпейт дейт. Ал чувствону өздөрү билишпейт дейт. Эми суроо сиздерге. Ошол чувство кандай чувство болушу мүмкүн? Караңыздар, эркектер айымдарды биринчи жолу көрүп туруп, жөндөн жөн эле аларда күч кубат пайда болот. Анан келип алар менен таанышкан мезгилде, анан баягы өзгөрө башташат. Ушунчалык өнүгө башташат. Эң туура. Сүйүү. Именно ошол чувство, бул башкача чувство болчу. Эркектердин өзүнүн дагы башы жеткен жок ошол нерсеге. Бул сүйүү деген чувство болчу. Анткени просто аялдардын жөн эле аял экендиги эле сүйүүгө татыктуу болчу дейт. Ишенесиздерби, мына айымдар? Эми караңыздар, логично элестетиңиздер. Биздин жөнөкөй эле аял экендигибиз, мына бири-бирибиз менен сүйлөшүп атабыз, бирөөлөргө камкордук кылып атабыз, мээрим төгүп атабыз. Жөн эле жүрүшүбүздүн өзү эле сүйүү экен. Жөн эле сүйүү экен. Аларга эч нерсе кылыштын кереги жок эркектерге. Ашыкча боёнуштун же жасаныштын деле кереги жок. Анткени алар жасанганды деле билишкен эмес да. Ошол турушу менен сүйүү экендигин сезишти эркектер. Ошон үчүн алардын энергиясы көтөрүлө баштады, энергетикасы аябай көтөрүлө башташты. Туура айнура энергия алмашышты. Анткени аялдар сүйүү турушу. Ал эми аялдар кантти? Аялдар ошол учурда просто аялдын турушу бул сүйүү. Алар эркектер аябай күчтөнө башташты, анткени сүйүү экендигин билип калышты алардын. Сүйүү, просто сүйүү, и все, точка. Болду. Эми аялдар эмне кыла башташты? Аялдар билесиздер, эмнени жакшы көрөт? Заботаны жакшы көрөт. Аялдар аябай камкордук кылганды жакшы көрүшөт. Аялдар ошондой эле болгон чувстволору менен, ичиндеги нерселер менен, ичиндеги сезимдерди түшүнүш үчүн башка бирөөлөр менен бөлүшкөндү жакшы көрөт.
аялдар кызыкчан, бир нерсени билүүгө кызыкчан болушат. Аябай бир нерсени билүүгө куштар болушат. Аялдар тескерисинче эркектерди изилдеп башташты. Азыр деле карасаңыздар, ошол нерсе ошол боюнча калып калган, ошол жомок ошол боюнча калып калган. Эркектерде просто аялга деген сүйүү пайда болот. Аялдар болсо караңыздар, тим эле ал эркектерге эмне кылып берем мен, кандай кылып жардам көрсөтсөм экен, кандай кылып бул эркекти изилдесем экен, бул эркектен дагы эмне чыгат, бул логикасы кайсыл жакта, тиги логикасы кайсыл жакта, кыскасы ушундай болушат. Анан эркектин эмне каалагандыгын түшүнүп алышат. Андан кийин гана алар жерге келип, анан кийин чогуу өмүр сүрүп башташат. Биздин первобытный жашоо ошондой эле болгон. Аялдар түшүнүшөт. Аялдар эркектерди түшүнүп алышат. Болду. Просто аялдар эмнени түшүнүшөт? Аялдар аябай бир нерсени изилдегенди жакшы көрөт, изилдене бер, анан кийин түшүнүп алышат дагы. Эркектерге просто аялдын бар экендиги жөн эле жанында эле туруп турса болду да, аял болуп эле жанында эле туруп турса болду. Ошол эркегиңиз бүт отундарды чаап таштайт, эми первобытный жашоону айтып атам. Тиги арстандарын деле элигин деле атып келе берет, табылганы деле алып келе берет. Аял просто баар үчүн элечи. Аял киши жөн эле бар, все болду. Андан кийин эмне кыла баштайт? Забота кыла баштайт. Эркекке забота кыла баштайт. Башына жастык коюп, суу алып келип берип, чай кайнатып берип, алып келген нерсени бышырыша коюп, даже өздөрү бышырат, эркектер өздөрү бышырат. Аялдар жөн гана жанында турушат, забота кылып эле, жардамдашып эле жанында турушат. Караңыздар, Джон Грейди эмне үчүн дүйнө эли баалайт? Ошол нерселердин баарын жомоктон, анан первобытный жашоодон, Марстан, Венерадан кылып келип, анан кийин жерге түшүрүп атат. Жашоонун кантип табигый жолдо улангандыгын түшүндүрүп жатат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай, эмне үчүн биз аларды жаш балада, эмне үчүн жаш балдай кылып алдык? Ал биздин өзүбүздүн эле логикабыз. Ошондон улам келип чыккан. Биз эркектерди жөн гана түшүнүшүбүз керек. Алар кыйналып атабы же кыйналган жокпу? Анын жини келип атабы же жини келбей жатабы? Ал аябай кубанычтабы же кубанычта эмеспи? Биз болгону эркекти түшүнүшүбүз керек. Эркек болсо бизди турушубузда сүйөт. Турушубузда сүйүш керек. Ага сүйүнүп жагыныштын кереги жок. Биз болгону өзүбүздүн гана табигый нерсебизди, табигый өзүбүздүн, кандай десем, милдет деле эмес да, бул милдет деле эмес. Просто экөө биргеликте энергия көтөрүлүп, экөө биргеликте өнүгүш үчүн гана биз ошол нерселерди жасайбыз. Эркек бизге керек, биз аларга керекпиз. Бири-бирибизге керекпиз. Ошондо эмне кылышыбыз керек, Наргиза? Биз как раз фильмди сунуштайт элем, Барби деген фильмди сунуштайт элем, мына жаңы чыкты го. Ушунчалык сонун ачып бериптир. Биз эркектерди сүйүп кереги жок деп атат. Анан даже эркекке дагы айтып атат да. Мен сенин жалжылдаган көздөрүңсүз, сен мени сүйүп тура турган болсоң ушунчалык мен укмуш болуп калам деп ошенткенде бул эң чоң ката деп атат да. Бул эң чоң ката. Ошондо эмне кылыш керек? Ошондо просто сен баягы неме, ким эле баягы баланын аты. Сен просто кен экендигин, ты есть кен, и все. Сен ошол кен экендигиңди бил дейт, болду деп атат да. Мен просто Барби экендигимди билейин, болду деп атат. Ошондо бири-бирибизди билиш үчүн, эркектер эмне каалагандыгын билиш үчүн, биз өзүбүз эмне каалаганыбызды билсек жетиштүү. Тескерисинче аялдардын сүйүүсүнө ээ болуш үчүн эркектер өзүн эркектер өзүнүн ким экендигин билүүсү эле жетиштүү. Ошондо караңыздар, биз эмне үчүн татаалдаштырып жатабыз? Эмне үчүн мамиле татаалдашып кетип жатат? Биз бир нерсени түшүнбөй жатабыз.
Биз күтүү режиминде болуп атабыз. Биз эркектен чоң нерсени күтүп алып атабыз. Вечна проблема да. Аялым антпай койду, аялым минтпей койду, нормальный тамак жасабай койду, нормальный забота кылбай койду, анан мен экинчи аял алып алдым. Детский bir мышление, да? Детский мышление, детский позиция, да? Ничего себе, мне аял должна, что ли? Же болсам тескерисинче, аялдар. Күйөөм минтпей койду, күйөөм внимание кылбай койду, анан күйөөм антпай койду. Күтүүдөн. Биз мамилени бузуп жатабыз. Эркектен эч нерсе күтпөйбүз. Аял дагы, эркек дагы аялдан эч нерсе күтпөсүн. Просто бири-бирибиздин бар экендигибизди эле кабыл алабыз. Анан ар ким өзүн тааныш үчүн, өзүн таанып, өзүнүн эмне каалагандыгын билип эле жашай бере турган болсо дейт, укмуштуудай, ракетадай өнүгүү болот дейт. Эркек сизге эч нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмес. Эркек сизди сүйөт, аял экендигиңизди сүйөт, и все. Сиздин баягы жаш 18 жашыңыздагы сүлкүлдөгөн убагыңызды сүйгөн, и дальше ошону гана сүйөт эгер сиз күтпөсөңүз. Сиз ошол эркек менен кошулгандан кийин сиз өзүңүздү өнүктүрүңүз. Эркек дагы тиги аялды алгандан кийин өзүн өнүктүрсүн. Ар ким өзүнчө өзүн изилдене бере турган болсо, ар ким өзүнчө. Биз бири-бирибизге жөн гана энергия берип турарыбызды билген болсок эле, бүттү. Бардык нерселердин баары өзү пайда болот. Өзүнөн өзү сонун моменттер, биз күткөндөн дагы жомоктогудай моменттер пайда болот. Мамиледе. Өзүнөн өзү сүйүү пайда болот. Өзүнөн өзү забота пайда болот. Өзүнөн өзү внимание пайда болот. Качан биз бирөөдөн бүтпөстөн, биз өзүбүздүн ичибиздеги нерсени сыртка өнүктүрүп баштаганда, биздин могу бул жакта подсознанияда түгөнбөгөн кен жатат. Эч кимге милдеттүү эмес. Кимдер каякта кантип жазат, мен билбеймин. Мен изилдей берип, акыры ушул эң оңой жолду таптым. Мен просто эркегимдин, жолдошум бар экендигине сүйүнөм, чынында бактылуумун. Бар экендигине. Ал деле менин бар экендигимне эле бактылуу боло берсин. Ал мен ушу турушумду сүйсүн. Мен анткени сүйүүгө татыктуумун деп, аял болгондугум үчүн сүйүүгө татыктуу экендигимди билдим. Просто аял болгондугум үчүн. Эми проблема кантип табабыз, өзүбүздү кантип түшүнөбүз. Именно бул жерде чоң сабак жатат. Бул сабакты албетте мен бир эфир менен берип кое албаймын. Бул ким экендигибизди, аял ким экендиги, ажылар да айтып атат да, бир неме мен мисалы үчүн динге, саясатка бир дагы баш орутпай койгонума канча жыл болду. Ачыгын айтсам, мен Чубак ажыдан башка эч кимди тааныбайт экенмин. Анан кечээ күнү бир интернеттерден көрүп калдым. Бирөө айтыптыр. Аял экендигин билсе эле, эркек экендигин билсе эле дейт, проблема чечилет деп атат да. Өтө туура. Өзү түшүндүбү мен билбейм. Аял ким экендигин билсе, эркек ким экендигин билсе эле болду, проблема вообще болбойт. Только өнүгүү, только бактылуу жашоо болот. Албетте анча-мынча мындай ал башка планетадан, мен башка планетадан келгендигим үчүн анча-мынча жерде талаш тартыш болушу мүмкүн. Бул табигый нерсе. Бирок ичиңдеги баягы агрессия эч кандай пайда алып келбейт. Демек, биздин милдет аял экендигин изилдөө, эркек экендигин изилдөө. Адам катары келе турган болсок, сиз бул жашоодон эмне каалагандыгыңызды өзүңүзчө табыңыз, эркек эмне каалагандыгын өзүнчө тапсын. Эркектерге дагы айтам, аялдардан эч нерсе күтпөйбүз. Аларды жөн гана аял экендигин гана сүйөбүз. Аял экендиги үчүн гана сүйөбүз. Ал сиздин жаныңызда турса деле, жөн эле аял болуп жаныңызда турса деле, сиздин энергияңыз 2 эсе көтөрүлө берет.
эми айымдар сиздер дагы. Просто биз ошол эркек сиздин жаныңызга келип, ошол эркегиңизге, жолдошуңузга жөн гана забота кылганда, ошол жолдошуңуз менен жөн гана бир нерселер жөнүндө сүйлөшкөндөн сиздин энергияңыз 2 эсе көтөрүлөт. Сиз өзүнчө Венерада, ал өзүнчө Марста жашап жүрө берсе деле болмок. Энергиялар 100 анан 100 болуп жүрө бермек. Эми Кудайдын придумывать эткен нерсесин караңыздар. Экөө кошулганда гана огонь болот. Баягы Кытайларда инь-янь деп коет го. Кара менен ак кошулган жерден гана күн менен түн алмашканда гана жашоо болот. Аял менен эркек дагы кошулганда гана ортосунан бир нерсе жаралат. Бул чоң философия, бул жашоонун философиясы. Жашоонун бир, кандай десем, ушундай бир Кудай тарабынан придумывать этилген алмаштырылгыс бир философиясы да. Биз демек задача эмнекемиз бүгүндөн баштап эркектен эч нерсени күтпөйбүз, жөн гана аял экендигибиз үчүн аябай сүйүнөбүз, анан өзүбүздү изилдеп баштайбыз. Эркектер дагы тескерисинче, мени бир аял бактылуу кылыш керек эле, мага ысык тамактарды жасап бериш керек эле, анан кийин менин бирими 2 кылыш керек эле деген нерселердин, иллюзиялардын баарын токтотуңуздар. Бардык иллюзиялар жок, булардын баары калп эле придуманный нерселер. Адамдын баягы алма жеп алгандан кийинки акылынан пайда болгон. Алма жеп алгандан кийинки акыл 5 гана пайыз биздин мээбизде. Калган 95% биздин рухубуз менен кошо Кудай тарабынан ичибизге берилген. Аны өзүңүздү таанымайынча тааныбайсыз. Аны акылмандуулук деп коет. Демек, всё, бүттү. Только бүгүндөн баштап өзүбүздү өзүбүз изилдейбиз. Аялдар аял экендигиңизди, эркектер эркек экендигиңизди изилдейбиз. Ошондон кийин барда тырк ордоруна түшүп калат дагы, андан кийин сонун иштеп баштайт машина. Үй-бүлө деген машина иштеп баштайт. Эми дагы бир сиздерге кандай десем, бул жашоону таанууда, үй-бүлө концепциясын бекемдөөдөгү дагы бир чоң шанс. Мен мисалы үчүн ушул курсту окутканга азыр менин кандай десем, пока эрте болчу магачы. Бирок ушунчалык талап менде көп болгондуктан, ушул аял эркек мамилесиндеги талап аябай көп да. Хотя башка жактарда окуп атышат. Бирок эч ким бул нерсени чечип берип, чындыгын мондай таап чыга албай атат да. Менин аябай крутой биохакинг деген проектим бар. Ал укмуш сонун, результаттары дагы сонун. Мага ошол деле мындай жетет да. Бирок айла жоктон, алардын да проблемасын чечиш керек да. Анан үй-бүлөлүк концепцияны бекемдөө боюнча мырза ким, айым ким. Анан үй-бүлөдөгү алардын орду болду. Бул жерде милдет деген нерсе жок. Просто өзүн таануу деген гана нерсе бар. Ушул курсту жазып сиздерге сунуштап жатамын. Мен мындай таңуулабайм да, ушуну ал сөзсүз оку деп. Разница жок, өз алдыңызча деле изилдей бериңиз. Бирок жок, Башня Кадырбековна, мен сизге ишенемин. Мен именно сиз аркылуу изилдешим керек. Мен мага оңой болушун каалайм дей турган болсоңуз, анда пожалуйста. Эртең 10 августтан бул курс старт алат. Көрдүңүздөр, мындай реклама деле жок, сен жазыл, мен жазыл деген деле нерсе жок. Просто каалоочулар үчүн. Курс жөнүндө маалымат, анан кантип жазылабыз, канча акча төлөйбүз, ана-мына деген суроолордун баарына менеджерлер жооп берет. Мен болгону тияка сториске ссылка коёмун. Ошол ссылка аркылуу кирип, менеджерлерден толук маалыматтарды аласыздар. Биздин бүгүн 6-сы отурган болсо 7, 8, 9 3 күн убактыбыз бар. Регистрация болуңуздар. Эгер чындап эле сиз үй-бүлөлүк концепцияны бекемдегиңиз келе турган болсо, кээрлери бекем болушу деле мүмкүн, бирок баары бир баягы күтүүнүн курмандыгы же болбосо тескерисинче күйөөсүнө алымсынбаган, же тескерисинче күйөөлөр аялына алымсынбаган моменттер болушу мүмкүн. Ошол момент дагы жок болуш керек бизде. Кымындай дагы ой менен дагы биз измена кылбашыбыз керек. Мындай жашылап изилдеп келе турган болсок, просто жыргал жашоо.
просто чоң сүйүү жатат бул жерде. Ошол. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Мен курс жөнүндө айттым, мен 1-2 суроо алайын. Так, эфир мындай кандай десем, ток этер жери болду, бүттү. Ток этер жери экенин түшүнүп алдым. Бойдоктор, конечно, бойдоктор катышса болот. Именно бойдокторго керек да бул нерсенин баарычы. Мындай тиіп алып анан кийин мен мындайды күттүм эле анан кийин мындай болуп калды дегенден көрө, биринчи билип алып, өзүңүздүн ким экендигиңизди билип алып, ошондой эле өзүңүздүн бул жашоодон эмне каалаганыңызды билип алып, анан кийин турмуш курган жакшыбы? Же анан кийин турмуш өзү окутат деп алып анан мага окшоп 7 жыл дегенде пешенеңиз ташка тийип, мурдуңуздун суусу агып, анан кийин побег болуп, анан татаалдаштырып келип, анан кийин кайрадан нолдон турмуш баштаган жакшыбы? Менин өзүмдүн жашоом мынакей. Кызылдай чындыкта 7 жыл согуштум мен жолдошум менен, ушул үй бүлөнүн айынан. Ит көрбөгөн күндү көрдүм десем дагы болот да. Мен анткени розовый очки менен тийгем. Мен дагы Барби болчумун өзүмчө элечи. Анан кийин 7 жылдан кийин анан болду, мен бул менин вкусум дагы же сен совсем башка адам турбайсыңбы? Мен совсем башка адам экенмин. Экөөбүз мен мындайды күткөн эмесмин деп туруп анан кийин болду, совсем жок кылам деп жыйнаштырып, анан кийин Москвага кетет да, анан таарынган адам. Кеткенден кийин мен өзүм жөнүндө окуп, психология жөнүндө окуп, анан кийин анан кайрадан кайтып келип, анан кийин жолдошума өзүм предложение кылып атпаймынбы? Давай бас чогуу жашайбыз, оказывается, иттик менден кетиптир деп турупчу. Жолдошум да ошол маалда макул болуп барганын айтыңыз. Анткени аны дагы жашоо тарбиялап койду да. Та кандай китептерди окусак болот өзүбүздү өнүктүрүш үчүн дейт. Китептерди мен курстарда берем кыздарым. Мындай да, китептерди окугула деп кое берем, бирок сиздин сознанияңыз ошол нерсеге даярбы, даяр эмеспи? Мисалы, Джон Грейдин «Женщины с Венеры, мужчины с Марса» деген китебин дүйнө жүзү окуп бүттү да тура. Силер деле окугансыңар. Бирок ал жерден түшүнгөн жоксуздар да. Ал китептерди окуш үчүн мен мынакей 12 жылдык психологиялык практикам менен мен экинчи жолу окуп анан түшүнүп атам. Экинчи жолу окуп. Мен деле илгери окугам, анан жаңы чыкканда тренд болуп аткан мезгилинде. Ушундай деп эле койгом. Азыр 12 жылдык практикадан кийин окугандан кийин совсем башка болду да. Розовый очки деген баягы Барбинин кийими да розовый. Розовый дегенде кандай кинодон көрөсүң да, романтик балдарды, анан турмуш кургандан кийин алаканына көтөрүп жүрөт мени жолдошум деген розовый очки да. Ошондой эми менин жашоом эми кайталап деле кереги жок. Мен кайталадым. Мен андан сурулуп чыктым. Кайра с нуля ошол жашоомду кайрадан түптөдүм. Ошол эле эркек, башка эркек эмес. Просто мына мен тажап кеттим дейт. Тажап кеткениңиздин себеби ошол да. Күтүү режиминде жашап атсаңыз тажайсыз анан кийин. Эми мындай дейм, Замира баягы айтып атпайбы? Кудай биринчи райды жаратты, анан кийин өздөрү жыландын азгырыгына азгырылып алды эле, анан кийин тиги түйшүккө кууду да. Бирок деген тандоо эркиндигин берип коюп атпайбы? Бирок дейт да, баары Кудай ушунчалык жүрөгү кенен. Бирок мен сага тандоо эркиндигин берем дейт да. Кааласаң райда жаша, кааласаң ат. Бул жашоо райы деле, ат тозогу деле, бейиши деле ушул жашоодо. Эгер өзүң могу жактагы таракандарыңан арыла албай атасыңбы, анда ушул жерде да тозоктун баары. Бул жерде күн сайын кубанып ыраазы болуп аткан болсоң, ушул жерде да бейишиң туурабы? Күйөөсү түшпөсө кантебиз дейт. Күйөөңүздүн түшүнүшүнүн кереги жок. Сиз өзүңүздү түшүнүңүз болду. Мен азыр айтып атам. Канча жылдан кийин жараштыңыз дейт. 1,5 жылдан кийин, 2 жылдан кийин жараштым. Андан кийин деле сразу эле болуп кетпейт. Анын аркасында канча күрөш жүрдү, канча попытка, канча техника дегендей. Биохакинг дагы болобу. Биохакинг 21 августта болот. Предзаписти ачам. Жазылып бериңиздер. Күйөөм менен шаарда жашагым келет дейт.
10 жылдан бери кайнана кайната менен жашап, күйөөм экөөбүз ойноп отук деле, бири-бирибизди тааныбай калабыз. Кайненем, кайнатамдын жанында дейт. Назира, биринчи жашоонун жашы түшүнүп алыңыз деле. Андан кийин бул мындай да, каалоо деген нерселердин баары бул биздин баягы 5% толук мээбиздин эле бир эмеси да, деңгээли да. Анан биз ошол акылдан кеткенде, ошол толук мээбизге ишенбей, андан глубокийраак түшүп, анан өзүбүздү тааный баштаганда, эмне үчүн кайненеңиздин алдында отурганыңызды түшүнөсүз да. Эмне үчүн кайнатаңыздын алдында отургандыгыңызды түшүнөсүз. Бул жөндөн жөн эмес. Ошол жерде сиздин миссияңыз бар. Анан ал миссия бүткөндөн кийин сиз андан кийинки уровеньге көтөрүлөсүз. Ал миссия бүткөндөн кийин андан кийинки уровеньге көтөрүлөсүз. Ушундай. Ар бир адамдын өзүнүн бул жашоодогу деңгээлине, кармасына жараша бир жерлерде бир кыйынчылыктарды басып өтүш керек. Ал нерсе болуш керек. Главное ошол нерседен сиз сабак алып, ошол жерден өзүңүздү өнүктүрүп, анан кийин дальше кетишиңиз керек да. Мындай экен да, чындап мындай өзүн өнүктүрүү же болбосо өзүн таануу бул кандай десем, аба менен суудай керек нерсе экен да. Мен деле сиздин убагыңызда, сиздин ролуңузда, сиздин местоңузда ушинтип ойлонот болчумун да. Бул кайнене деген нерсенин үйүнөн чыгып кетүү, бул пешенеме жазылган эми, мен кандай кылып чыгып кете алам деп ушунчалык алсыз болот болчумун. Күндөрдүн бир күнүндө өзүм изилдей баштадым, өзүм бул жериме бир күч келди да. Күч келди дагы, анан кийин мындай болду. Жок, мен чындап эле мен иштешим керек. Мен чоң нерселерди жасашым керек. Ал үчүн мен райондун хотя бы центрине барышым керек деп туруп, жолдошум менен бир сыйра маслихаттештим. Андан кийин эми кайненем каршы болбоду билбейм, мындай болуп калды. Мен кайненем үйүндө жашайм мен дагы. Анан катар удаа төрөдүм. Биринчим кыз, андан кийин уул. Бирок кайненем экөөбүз биригип, мен биринчи өзүм элечи мектепте иштеп жүрүп эле жайындасы, жайы менен анан жолдошум салып койгон айылда бир 25 квадрат метр, 25 метр узундуктагы бир кафеси бар экен да, жолдошум магазиничи. Анан кой, мен муну бир нерсе кылып иштетишим керек деп эле, анан өзүм актап, сырдап, краскалап, айылский вариант кылып элечи. Анан бир комнатасын магазин болуп, анан бир комнатасына отуруп, тамак жеп, ал мезгилдерде өзгөндүктөр ичет эле, азыр эми ичпей калышты. Ише турган кылып, анан даярдап, жашымда жаш келинмин да, 23-24 жаштамын. Анан магазин ачтык. Кайненем ээрчитип алдым жаныма. Басың, апа, неме, Карасудан барып товар алып келели деп. Алып келип, анан магазинди ачсак, эртеси эле күнү товарыбыз түгөнүп калды да. Ошентип анан 2 күндүн биринде кайненем товарга жөнөтөм, өзүм соода кылам, тамак-самактарды жасап берем. Анан сентябрь башталып кетти. Чуркап кирип сабак өтөм, кайра чыгып соода кылам, кайненеме отургузуп коем. Ошентип жүрүп, анан кийин кечке райондун центрине каттай бердик, анан кийин өзүбүз райондун центринен оптовый точка ачтык. Анан эми караңыздар, 6да турам, 2 балалуу болуп калдым да. 2 баланы ээрчитип көчөгө чыгам, ал малда машина дагы жок. Анан кийин ошол жерде кыштын күнү ысыкта, суукта ошол 2 бала менен тоңуп баягы машинаны күтөм, келет такси, отуруп алып райондун центрине барам. Чуркап аларды садикке таштап коюп, анан кийин магазинди ачам. 6да балдарымды алып келем. Анан магазинди түнкү саат 11ге чейин иштетем. Анан 11де доставка товарларды алып алып списогун 12-1ге чейин товар таркатам. Анан барып жатабыз, кайра 6да турабыз. Элестеткиле, бир күндө мен 5 же 6 саат уктап жүрдүм да. Анан болбой калдым да, анан жок, мен райондун центринен квартира снимать этип эле, мен балдарым менен кыйналып атам деп туруп эле чыгып кеттим бир күнү. Эч нерсеге карабай эле чыгып кеттим. Жолдошум айылдан барып келип атты. Бул биринчи менин эрдигим болду да, мен ким экендигимди түшүндүм, анан действия башталды да. Колуман келип атты да. Өзүңүз эч нерсе кылбай эле, действия кылбай отура бере турган болсоңуз, кантип жашооңузду өзгөртөсүз? Анан бул биринчи уровень болду. Андан кийин үй алдык, ал район центринен магазиндерди алдык, бир канча нерселерди алдык кыскасы. Анан эле бир күнү мен район центрине батпай калдым. Кайра жарашкандан кийин
Жок, мен район меники эмес. Мен шаарга кетишим керек деп туруп эле анан кийин шаарга келе бардым. Жөн эле квартираны снимать эттим 2 балам менен. 3 айлыгын период төлөдүм дагы, анан кийин шаарга келе бардым. Жолдошум хорошо, мен балдарды жакшы мектепке окутушум керек. Шылтоом эле балдар да. На самом деле мен өзүм каалап атам. Анан кийин жолдошум 2 ай, 3 ай дегенде анан кийин келди аркабыздан. Ошентсе деле дайыма барып келип тура берет болчук. Араң көндүк. Анан ал шаардан да бутубузга турдук. Чындап аябай катуу бутубузга турдук. Бизнестерибиз болду, помещенияларыбыз болду, үйлөрүбүз болду, баары болду да кыскасы. Анан туруп эле ал жерге батпай калып эле анан кийин Борборго келе бардым. Былтыр келдим, күйөөм такыр көнгөн жок, анткени анын жумуштары бүт, бизнестери ал жакта болчу. Көгөрүп эле туруп алдым. Анан мен билбейм, Кудай, өзүң билесиң, кандай кыласың кыскасы деп анан чогултуп квартира алам деген акчамы да жолдошум заводко салып берди. Ошентти, да, эмне болсо ошол болот деп туруп анан кийин быйыл жазындасы келип, мына участок алып 2 этаждыкты бүтүрөйүн деп койдум кыскасы. Анан жолдошум дагы быйыл келди. Ушундай да, мындай, кандай десем, адам өзүн таап алгандан кийин эле, өзүн түшүнүп калгандыгын, ким экендигин түшүнүп калгандан кийин эле бүттү да. Бүттү. Шундай бүт бар жогу башталды. Ошондой. Демек, өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүүчү дагы өзүңүзсүз. Өзүңүздүн жашооңузду каалагандай жерге буруп алуучу дагы өзүңүзсүз, бирок өзүңүздү тааныганда гана. Эгер өзүңүздү тааныбай, эгер дагы деле бирөөлөрдөн күнөө көрүп, жашооңуздун жоопкерчилигин башка бирөөлөргө коюп жүрө бере турган болсоңуз, анда сиздин жашооңузду бирөө келип өзгөртүп бербейт. Ошундай. Ар бир проблема жакшылыкка. Ар бир проблеманын аркасында өнүгүү турат, чоң өнүгүү турат. Сиздин жашооңузга келген ар бир кыйынчылык, ар бир жаман адамдар сизди өнүктүрүү үчүн келет. Жакшы адамдар дагы бир салымын кошуу үчүн келет, жаман адамдар дагы жөндөн жөн келет. Ошол кайнене менен сиздин миссияңыз бар. Ошол кайната менен сиздин миссияңыз бар. Эми эгоисттик болгондо, силер эгоисттик жагын ойлонуп отура бере турган болсоңуздар, анда отура бересиздер. Сиз баардыгына жакшы боло турган кылып кылыңыз. Мен мынтип ойлодум да, кайненеме эмне керек? Кайненеме жакшы сөз, не кыласынан, кайненем убагында таарынды мага. Таштап ушинтип кетти деп таарынды. Анткени бизден кийинки дагы мен жолдошумун иниси бар да. Эң кичинекей иниси бар. Ал уже чоңоюп калган. Ал деле турат да, напримерчи. Анан мен көрдүм да, айылдан мындай чоң өнүгүү жок экендигин менин оюмча. Азыркы мышлением болсо, ал жерден деле кылып алмакмын. Анан мынтип ойлондум да, кайненемдин көңүлүн бир жакшы 2 сарпай кылсам, жакшы бир 2 коногун достору менен сыйлап бере турган болсом, көңүлүн табам. Бирок мен өзүмө өзүм кандай десем, кыянаттык кылганым болбойт дедим да. Чындап эле анан мен ошол нерселердин баарына жеттим. Анан бир күнү кайненем дагы айтты, ушинтип келе бергениңерде аябай ичим ачышкан деп. Анан айттым, анан апа эми жөндөн жөн келген жокпуз биз деле. Ушу тиричилик кылайлы, бутубузга турайлы деп аракет кылып атабыз. Ойногонубуздан биз ушинткен жокпуз. Бала чаканын келечеги үчүн ушундай кылып атабыз. Сиз деле туура түшүнүңүз дагы, мени кечириңиз дедим. Кой бериңиз эми таарынчаңызды мындай кой бериңиз дедим да. Анан алдынан өттүм. Чындап эле Аль-Фарабиге кирип 2 сыра сарпай кылдым. Анан бир 30 чакты аялын чакырып, койду союп, тиммеле титреген бир сонун кафеге майрамдарын тозуп бердим. Ошентип кечирим сурап койсун, болду. Эне деле баары өнүгүшүн каалайт да баланы. Анан кайнете дейр, алардын көңүлүн алыш үчүн да өнүгүш керек да. Ким эле тинчип, арызданып эле отура берген келинди жакшы көрсүн. Любой кайната өсүп өнүккөн, акча кармаган келинди жакшы көрөт да. Биздин үй бүлөбүз бактылуу боло турган болсо, менин үй бүлөм бактылуу боло турган болсо, эч ким мага эч нерсе дей албайт.
эгер менин үй бүлөмдө страшный жашоо болуп аткан болсо, ар ким сиздин үй бүлөңүзгө мурдун тыгат да. Ошон үчүн өздүк чекти коргош үчүн, үй бүлөнү коргонуш үчүн именно сиз өзүңүздү өнүктүрүп, өзүңүздү таанышыңыз керек. Ошол. Это точно ар бир адам сабак, негатив жазган адамдар. Негатив жазган адамдар деле ошол жерде турат да, өзү деңгээли ошол жерде турат да. Алардын дагы миссиясы ошол дегендей. Алар деле эртең өзгөрөт, алар деле эртең өнүгөт. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик каалайм. 1 сааттан өтүп кетти. Азыр сакта деп кыйкырат мен Инстаграмым. Барыңыздарга ийгилик. Мен да күйөөмө акча таап жардам бергим келет, бирок мени да кайненем гүлдүн артынан эле жүрө берип дейт. Эми мындай экен да, мен татаал жолду тандап алган экенмин да, кыздар. Оказывается, эгер биз аял экендигибизди биле турган болсок, эгер биз мышлениябызды өзгөртө турган болсок, на самом деле тескерисинче аял акча тапкандан көрө, ошол күйөөнү жолдошуңузга көп акча таба турган состоянияны жаратып берүү намного легче экен да аялдар үчүнчү. Мен деле айттым го, мен 41 жашыма келгенде өзүмдүн аял экендигимди биринчи жолу кабыл алып, таанып, андан кийин эми байкеңерге эме кыла баштадым да. Сүйөнө баштадым. То есть сүйөнбөйсүң деле, кандай десем. Кудайга тапшыра баштадым да. Кудай ушу жолдошум аркылуу биздин рызкыбыз келсин, жолдошумдун иштери жүрүшсүн, ушуну колдоп жөлө, ушул өнүксүн, ушул өссүн, ушунун зоболосу бийиктесин депчи. Ушундай. Аны эми сабактарды окугандан кийин түшүнөсүздөр. Албетте бул курстар ошол мезгилдеги мээм менен жазылган эмес. Бул курстар менин жаңы мээм менен жазылган. Аны ошол курстардын ичинен түшүнөсүздөр. Аял кантип акча табат, эркек кантип зоболосу көтөрүлөт, кантип кирешеси көтөрүлөт. Эми мындай кызыл жашыл деп бербейсиң, конечно, просто психологиясын окутасың да. Аны түшүнүп, сиз аш кылып, анан кийин ошол нерсенин аркасында действия кылып баштагандан кийин, анан азаздан болуп анан кийин түшүмүн ала баштайсыз. Мен деле мисалы үчүн учуу эле келип калган жокмун да бул жергечи. Ушул ийгиликтерге учуу эле, ушундай боло турбайбы деп эле Джон Грейдин тренингине катышып эле келип калган жокмун. Ошолорду 12 жыл мурда окуп, анан кийин аш кылып, утуру 5 жылда, утуру 4 жылда, 3 жылда ушинтип атып анан кийин ушул жерге келдим. Эми чем ошол нерсени билбей жүрө бергенден көрө, узак убакытта болсо дагы ошол нерселерди түшүнүп, осознанность пайда болуп, все-таки мышлениядан биринчи жашоо өзгөрүш керек. Андан кийин гана ал нерселердин баары материалдуулукка айлана баштайт. Эми аны мен айтпасам деле каждый второй айтып атат. Мен бизнесте өнүккөнүмдүчү, мен өнүктүм деп мактанбаймын да. Мен айым катары өнүккөндүгүмдү гана мактана алам. Бизнесте өнүккөндүгүң мындай ерунда болуп калат экен да, мындай. Аял тапкан акча ерунда болуп калат да. Аял өзүн таппасачы. Толтура аялдар менен иштешип атам го мынакей. Акчалары батпайт, эмне кылышын билбейт. Финанс эркиндигине чыккан, катар үйлөрдү алышкан, катар ишканаларды ачышкан. Аял өзүн таппаса, аял экендигин таппаса, аял катары бактылуу болбосо, сен тапкан акчаң бир тыйынга тете да. Жолдошумдун мээсинде аялды башынан карма деген сиңип калган, дайыма эле ачылып сүйлөшпөйт. Мындайча айтканда, курс кармап жүрөт всегда дейт. Ал өзүнчө курс кармап жүрө берсин, сиз өзүңүзчө өнүгө бериңиз. Ошондойбу деп кое эле. Все, анда эмесе давайте эфирди сактайын. Психтер окуңузду окуса болобу дейт. Жок,
психиктердин жакындары окуса анан психиктерди түшүнүп калат да. Психиктер врачтарга барат, психотерапевттерге барат. Мага мындай трезвый, өнүгөм деген адамдар келишет. Эфирди сактадымбы? Туура акча табам деп атып өздөрү көбүн жоготуп коюшат. Өзүңүздү тапсаңыз оңой акча келет да, кыскасы.